Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Балдар, келгиле жагымдуу маанай жаратып алабыз. Бири-бирибизге карап, жылмаябыз. Азаматсыңар балдар, маанайыңар жакшы экен, менин да маанайым силердикиндей. Балдар, өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу аралыктан окууну баштайбыз. Быйылкы санарып жылына карата алтын эрежени кабыл алабыз. Үйдөн көчөгө чыкпайбыз, колубузду тез-тез самдап жууп турабыз. Бош убактыбызда китеп окуйбуз, мугалимдин берген тапшырмаларын убагында аткарабыз. Бүгүн бизде балдар адабий окуу сабагы. Дептер, ручкаңарды алгыла. Бүгүнкү сабактын темасы балдар таранчы менен Чабалекейдин жомогу. Китептин 152, 153, 3 бетин ачкыла. Негизги компетенттүүлүктөр маалыматтык компетенттүүлүк, социалдык, коммуникациялык компетенттүүлүгү, өз алдынча уюштуруу компетенттүүлүгү, предметтик компетенттүүлүк, окуу көнүмдөрүн калыптандыруу, сөз байлыгын өстүрүү, аң сезимдүү, окуу жана уга билүүгө түшүнүгүн айтуу менен бирге адабий талдоо жүргүзүү. Балдар, сабактын максаты таранчы менен Чабалекей аңгемеси менен таанышасыңар. Эске соктооңор, сөз байлыгыңар, ой жүгүртүүңөр, кабыл алууңар калыптанат. Мекенди сүйүүгө, жаратылышты коргоого үйрөнөсүңөр. Балдар, күтүлүүчү натыйжабыз аңгеме жөнүндө айтып бере алсаңар. Ой жүгүртүп, таранчы менен Чабалекей аңгемелерин анализдей алсаңар. Канаттууларды сүйүүнү билсеңер, ошондо биз максатка жете алабыз. Анда эмесе балдар, темага көңүл коюп уккула. Бир күнү мен чатырчанын астындагы Чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уясы бош калды. Алар учуп жүргөн убакта чатырчадан бир таранчы учуп келип, уясынын үстүнө конду. Эки жагын карап турду да, уянын ичине кирип кетти. Анан уядан башын чыгарып, чырылдай баштады. Анын артынан бир аздан кийин уяга Чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясында отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордун бир чаапта учуп кетти. Таранчы уядан чыккан жок, отуруп алып чырылдай берди. Чабалекейлер кайра дагы уяга учуп келишип, отурган таранчыны көрүштү да кайра учуп кетишти. Алар куру бекер келишкен жок. Ар кимиси оозуруна балчыктан алып келишип, аз-аздан уянын жылчыгын бүтөй беришти. Жылчык кичирее баштады. Адегенде уядан таранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин баш эле көрүнүп калды. Акырында такыр эч немеси көрүнбөй калды. Чабалекейлер таранчыны уянын ичине балчык менен бекитип коюшту да, ышкырык менен үйдө тегерене айланып учуп жөнөштү. Ушуну менен балдар жомогубуз аяктады. Эми балдар ордубуздан туруп, мөөнөттүк дене көнүгүүсүн жасап алалы. Мен сөзүн окуйм, а силер ошол сөздүн коштоосунда кыймыл менен көнүгүү жасагыла. Боз үй болот тегерек, уста жасайт чеберлеп, анын үстүн жаппаса, жамгыр жайт себелеп. Кол манжалар менен жамгырдын дыбыраган үнүн чыгарабыз. Эми балдар, каттуу шамал болгондо дарактар эки жака ийилип, колду көтөрүп, дарактарды турайбыз. Андан кийин
Күн ачылды, жылмайып, күндүн мээримин чачабыз. Көнүгүүбүз бүттү балдар, ордуңарга олтургула. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап алсак, Балдар, чабалекейдин уясына таранчы эмне үчүн кирип алды деп ойлойсуңар? Чабалекейлер таранчыны кантип жазалашты? Чабалекейдин бул жасаганы туура болобу? Силер кандай ойлойсуңар? Бирөөнүн нерсесин уруксаатсыз эле алуу туурабы? Андай балдарга кандай кеңеш берер элеңер? Азаматсыңар балдар, кана эмесе өзүбүздү баалап алалы. Эң жакшы, орто. Бул белгилер балдар өзүңөрдүн жооп бергениңерге карата бааланат. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма, уккан жомогуңарды бышыктап окуп келгиле. Айткылачы балдар, жомок силерге жактыбы? Анда балдар, сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла балдар.